Assalamu alaikum deyqanlar. Бүгін біз мына клешке қарсы шашып отырып, ежевикаға. Бұл дары Фипром Арт. Ошо. Бұл ежевикаға жайын ежевиканы тергенден кейін қызарып кетіп отқандағы орузына чачабыз. 16 литр суға так 20 грамм қошабыз. 17-18 грамм дейді негізі. Бирок кичине дозасын көбөйтүп берсек болот. 10. Так. Болды. 15. Так, 15 болды. Обязательно шприц менен анан маска кийип, коопсуздук карап, перчатка кийип чачканыңар жакшы. Эми буга биз жакшылап аралаштырып алабыз буну. Оозун жапкандан кийин окуп нары бери кылып, бүгүн болсо 2026 жыл 1 апрель. Анан муну туугандар кечкүс чачсаңар деле болот, эрте чачса деле болот. Повторно жакшылап угууга туугандар. Ар 14 күн сайын чачылат. Бүчүр ачылыкта чачыш керек. Гүлдөп калгандан кийин вообще чачпаш керек. Гүлдөп калгандан кийин айрыларды өлтүрүп коет, чаңдашуу начар болуп калат. Негизи эле гүлдөп калгандан кийин чачканы болбойт. Гүлдөгөнгө чейин чачып жетишип болуш керек. Туугандар, кантип чачабыз десеңер, максимально электронный баягындай дары чачкычтар менен же болбосо мындай майда чача турган менен чачыш керек. Сабактарын суу болуш керек обязательно. Анан жерге да чачып коюш керек. Жерден көтөрүлөт көбүнчө. Ушундай кылып шашпастан аккуратно чачыш керек. Дарыны кармап аткан нерсе менен ооз-поозго тийгизбеш керек. Колуңарды оозуңарга салбагыла, зыян бол. Анан эч бир удобренияны аралаштырбагыла. Пайдасы жок болуп калат. Мына туугандар. Ушундай кылып чача бересиңер. Атканы шамалдын багытын карагыла. Антип туруп чачканда өзүңөр жака болуп аткан жактан чачпагыла, напротив чачпагыла. Өзүңөр бекет кыласыңар. Жаш балдарга чачтырбагыла. Анан сөзсүз түрдө эки жактан чачылат туугандар. Анан бул чачкыч менен чачып өткөндөн кийин туугандар. Сөзсүз түрдө идишти мелалап жууп, самындап жууп, ичи тышын жакшылап. Мунун ичтерин да жакшылап жууп туруп анан колдонгула. Желательно жана курт кумурскаларды өлтүрө турган аппаратты отдельно, удобрение чача турган аппаратты отдельно кылып койгонуңар жакшы. Анча эле зыянкеш болот. Мисалы, не только курт кумурскага, мындай жерлерге ураган чачасыңар, чөп чыгарбаш үчүн. Ошо урагандар менен да аралаштырбагыла. Идишти кургатып, 1-2 күндөн кийин анан иштете бергиле. Видео жакса, пайдалы тийсе, лайк басып, комментарий жазып койгула туугандар. Баарыңар сак саламат болгула.